Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Апа кебай, биз бүт кайра келбедик, шиберге кеп чуркаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакын. Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب دعوات. Ocaratkan Allah'ım, özünün rahimli, merimliliğimin Allah tarafım, uşul ata mekenini Allah tarafım, korgop, jana Allah elin, jerin korgop жүрүп каза болгон маркумдарга Allah tarafım bağışladık. Jana ошондой эле Allah tarafım, uşu дүйнөдө өтүп кеткен бардык ата бабаларыбызга bağışladı ya Rabbil Alamin. Allah tarafım жаткан жерин жайлуу кылып, топурактарын торпак кылып, Allah tarafım jannattын жайын Allah tarafım бейиштен кылганы. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
победы. Как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Этот праздник сединою на висках, это радость. Башка күндөн майрам көп ушулай, барыбызга бакыт чачкан сулуу май. Тоодой 99 май күнү жүрөгүмдөн жаратылган уулумдай. Жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамдык салтанаттын катышуучулары? Арыбаңыздар. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана согуш мезгилинде тылда эмгектенген ардактуу аталар, сыймыктуу энелер. Бүгүнкү адамзат турмушунун жарык жашоосу үчүн канын, жанын аябай биздин бактыбызга жол ачкан аталарыбыздын каарман жүрөгүнөн көктөгөн улуу жеңиштин, тагыраак айтканда 73 жылдык даңктуу майрамы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кандуу согуш кимдер азап тартпады, кырчын өмүр жер алдына батпады. Улуу жеңиш ыйыктыгын жар салып, булбул торгой таң алдына даңктады. Көп улуттуу элибиздин эркиндиги жана тынчтыгы үчүн болгон ошондогу кандуу согушка биздин Каракулжа районунан 5000ден ашуун жоокер ата мекенди коргоо үчүн аттанып, анын ичинен 2000дей жоокер гана туулган жерине кайтып келишкен. Калган биздин жердеш жоокерлер тынчтык үчүн баатырларча курман болушкан. Улуу ата мекендик согуштан аман кайтышкан 2000ден ашуун жоокерден районубузда азыркы учурда бир согуш ардагери калды. Ал биздин ардактуу атабыз Калманбетов Сами. Биз алардын алдында өлчөөсүз милдеткербиз. Согуштагы аталардын жасаган эрдиктерине, апалардын тылдагы кайратман эмгектерине кийинки муундар баш ийип таазим этебиз. Көңіл ұрғыла. Парад! Дизамина! Парад! Түз! Түз! Солға қарай көңіл! Бұл!
Саламатсыздарбы жолдоштор? Улуу жеңиш майрамы менен куттуктайм. Саламатсыздарбы жолдоштор? Улуу жеңиш майрамы менен куттуктайм. Жолдош Аким, улуу жеңиштин 73 жылдык байрамына карата райондук аскер комиссариятынын өздүк курамы, райондук ички иштер башкармаларынын өздүк курамы, Афган согуштун ардагерлери жана окуучулары салтанаттуу сапка тизилди. Райондук аскер комиссары майор Кедеев. Улуу жеңиштин 73 жылдын даңктуу майрамы менен Саламатсыздарбы жоокерлер? улуу жеңиштин 73 жылдык даңктуу майрамы менен куттуктоо үчүн Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дыйканов Примберди Ашырбековичке сөз берилет. Урматтуу улуу атамекендик согуштун ардагерлери жана ооруктун каармандары, кымбаттуу салтанаттуу майрамдын катышуучулары, адамзаттын тарыхы өзүнүн беттеринен өчпөс из калтырган нечендеген кыргындуу согуштарды билет. Ошолордун ичинен эң каардуу болгон миллиондогон эр азаматтарыбыздын өмүрүн кыйган, энелерибиздин көз жашын какшытып, жесирликтин азабын, жетимдиктин заарын тарттырган улуу атамекендик согуштун аяктаганына 73 жыл болду. Бул согуштун заары тийбеген бир да үй бүлө, айыл кыштак, кары жаш, улуу кичүү, аял эркек калган эмес. Көкөйгө арман, көңүлгө муң, көзгө ачуу жаш, курсакка ачарчылык алып келген каардуу унутулгус жылдардын кыйынчылыгы улуу муңдун эсинен чыга элек. Кан кечип кызылдырдын салбашууларда, кычыраган кыштын күнү муздак окоптордо кучактап жатып, өз ала тоосунун киндик кан тамган жеринин бир уч тупрагы буйрушун тилеп, нечен ой санага түшкөнсүз урматтуу согуштун ардагери. Акыры туулган жерден туз буйруп, элдин катарында кадырлуу сый кишибиз болуп отурасыз. Мекенибиздин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн күрөштө жеңишти алып келгендерге, канун жайынын аябастан ата журтту фашизмден коргогондорго, баатырдык менен курман болгондорго, согуштун азап тозогун башынан кечирип, улуу жеңиш үчүн оорукта күнү-түнү эмгектенгендерге, 20-кылымдын кандуу согушунда аман калып, келечек буун үчүн өзүнүн талыкпаган эмгеги менен өлкөнү кайрадан канууна келтиргендерге таазим этип, аларды түбөлүккө даңктоого милдеттүүбүз. Биздин бүгүнкү күнүбүздүн бактылуу башталып, бактылуу бүтүшүнө так ошол баатырлардын кошкон салымы баа жеткис экендиги талашсыз. Тарыхта өзүнчө орду бар. Бул маанилүү жеңишти майрамдоого чоң салым кошкон аталарыбыз, энелерибиз биздин арабызда ардактуу өмүр кечирүүдө. Бүгүнкү күнү районубузда Калманбетов Самат атабыз баштаган улуу атамекендик согуштун катышуучусу
jana 36 oruktun parmanı var. Hurmatlı Samava, jana kımbatlı oruktun kahramanları, sizlerdi Karakoca rayonluk memleketlik administrasiyasının atılan Ulu Ceniş'tin 73 yıllık bayramı bilen çın dilimden kutluktayım. 9. May Ceniş gününün hurmatına Kırgız Respublikasının prezidenti Sooronbay Sharipovich Jeenbekov öz buyruğu bilen Ulu Ata Mekendik Soğuştun ardagerlerine yıl sayın bir ret verilişi akçalay tölemlerinin ölçümünü köpeytti. Bu bağıtta Kırgız Respublikasının prezidentlik fondundan 7 milyon sondan aşık karajat bölüp verdi. Bugün rayonumuzun bardak aymaklarında bu ulu bayram tatıklı saltanatlı belgelenip jatar. Bugünkü günü Soğuştun ardageri Satıvaldı Alişev'tin jarkın elesine arnalgan çalma öylökbötmüde çoğun sportluk meldeş жүрgüzülüp jatar. Oşondayla bugünkü günü Toğotay ayında Ulu Ata Mekendik Soğuştun ardageri Ümit Aliyev Tursunkur Asakaldın altın tüvelük kaltırı maksatında çoğun işlere ötkörülüp jatar. Yaşında bersin mehnetli, Karaganda bersin dövletli degendey, hurmatlı ardagerler daima beken gen solukta bolup, uzak ömür sürüp, bakvat yaşay beringizler. Baktını kanlılık versin, aman bolunuzlar. Jergemizde ıntımak tıştık olmasın, ulu Ceniş bayramımızlar menen. Karakoca rayonduk ardagerler kengeşinin töragası, Kırgız Respublikasının emgek sinirgen darigeri İbrahimov Seyit Akun İbrahimoviç'ke söz verilir. Ulu hurmatlı tamam etip Samava Soğuştun ardageri, Tıldın emgekçileri, sizleri de canaja kalayık kalkım, baldarım cana kızlarım. Bugünkü kanlı soğuştun 73 yıllık Ceniş gününe arnalgan saltanat bizden beşenevizge tuğra geldi. Hurmatlı kalayık, bizden beypil yaşavatkan sayızının uğanda tığ çatkan eldi kırıp bölüğünçülük salıp faşistik Germanya 41. yılı 22. yılında Sovetler sayesinde basmacılık maksatına basıp girgen milyonlagan adamlardan kanı tökülüp kırçında yaşlardan ömrü kıyılıp altında uruk tukumu kalmay uşun geçeyin dayısız jokerlerdagi taktalıda. Bugünkü bizden mangdayızdaki öspürümler eli yurtumuz soğuş otun canbasın, soğuş degende ukbasın. Biz tarihten gana okuydu. Hurmatlı ardagerler, eli yurtumuz bugün gözetip ketkenlerden Allah Teala'm cennetinden cay versin. Beyişi beysin. Alemi emgekçilerimiz aramızda жүрген, Samavan başlagan Tıldın emgekçileri, Huday Teala'm sizlerge dağı ömrünüzlerge bereke versin. 73 yıl soğuştan keyin kolunuzlardan gelgen jakşılıklardı, emgeğinizlerdi el için ayamadыңыздар. Bugünkü günü dağı çoğun übülönü başkarıp, eli yurttun arasında adır barıp tuğsuzlar. Sizlerden baskan turganыңар, yaşoğunur ömrünüzler barınızga ülgü jana savap. Hurmatlı mekendeşler, bugün ayta turgan söz köp, toka terbi aytılgan sözü şul. Rayondun jalpı ardagerleri 12 binge çukun ardagerlerden atынан barınızdardı. Jana bugünkü katçılı ardaktı meymandarımızdı. Huday Teala şu daim eli yerimizde bayramlık manay olsun, tınçlık olsun, yeryüzünde tınçlık bayramdap jirelim. Ahırında bir söz, şu Tıldın emgekçilerin, jana şu aramızda ardaktı esaruda жүрүп дагы ардактуу эмгегин көрсөткөн мыкты адамдарга баалуу сыйлыктар грамотабыз бар эле. Райондук ардагерлер кеңешинин атынан жана
Akçana seyliklerimiz var öyle bağırın tarattık. Bürüğün gana simbolistlik kılıp aramızda oturgan 1. May ayının turgunu Mehmet Azim Fazıl Aksakalga şu rayonda Ardel Gençliğinin Makto gramatası var öyle oşun tapşırıp koyanı kalganların bağırdık oturgan yerinizlerine bağırıp tapşırıp verelim. Ardaqtu emgek ardageri, el çarvasının önügüsüne koşkan köp yıldık güdürmen emgeğiniz için, çoğun üyülüğünü tatıpta terbiyelandınız, jana yaşoğunun bardık kıyıçkısına karavayın, üzürlü emgeğiniz için, kadırlı, imanlı insan, Mehmet Azim Fazıl'a Karagılca rayonunun Ardaqtu emgek ardageri namı yaralar. Karagılca rayonunda ardageri yaşım töragısı İbrahim Hüseyin Akın. Parat! Tüzöngülü! Düz durula! Paratlık dönüşke nereden kıla? Sol! Hu! Anılarına! Baş! Aldına rayonduk asker komisariyatının özdük kuramı gele jatat. Karagılca rayonduk asker komisariyatı 1931 yılı 24 Mart'ta tüzülgön. Hazır kuşurda 24 hizmetker emgekleniyorduk. Yaşasın Ulu Cengiz! Hurra! Tribunanın aldına Atalardın erdikleri estem жеткиз, көкүрөктө тагылган медал орден, көзгө сулуу көрүнүп жаркылдаган. Спортсменlerdi ayttılar. Tribunanın aldına rayonumuzdun yaş sportsmenleri kele jatat. Айтам, дальше оқымайсыңдар. Азыр өтіп кетеді. Айтам. Tribunaga жақындап келуді. Sport мектебин Төрөш Козубаев жетектөөгө алып, 20 тренер спорттун 10 түрү боюнча машыгуу сабактарын өтүшөт. Районубуздун жана облустун намысын коргоодо машыктыруучулар Исмаилов Маман, Рыспаев Абдулазиз, Кубатов Искендер, Текебаев Мамат областта, республикада жана дүйнөлүк деңгээлде мелдештерге катышып, Кыргыз Республикасынын даңазалап келишүүдө. Атап айтсак, окуучуларыбыздан Карабаев Абай, Ермаматов Беймырза, Жумалуу уулу Амантур, кызыбыз Эмил кызы Гүлсирен дүйнөлүк ары бар орто мектеби келе жатышат. Мектеп 1933 жылы ачылган. Биринчи Ликбез деп аталып, анын биринчи директору Киндебаев Бекболот тайындалган. 1945-57 жылдары Сталин 7 жылдык мектеп болуп уюшулган. Мектептин алгачкы директору болуп Бегиев Бөжөк, Мадымаров Абдыкерим жана Аба
73-cü Cazibe-i Bilmekendin oşon çerek mayramdadık jеңişti. Dal бүгүnkү, dal azırkı gün üçün o kançalar ömürlerin berişti. Kançalары kaldı maydanda, kata sunu жазган экен майданга, жети баштуу желмогузду жок кылып, жеңиш туусу желбиреди аялда. Музыка. Jeniş üçün ömürlerge tazim. Hurra! Aramızda atalar, silersingeri köpürüp batırlar. İçin kılın ötsö dağı eskirбей, erdigingler yıldız bolup жаркырар. Biz atalardan erdigine baş eğip tazim eteriz. Hurra! O ardaklı atalar da analar, sanның eli sansız ele savunar. Kadarыңар жылдан жылға суюлуп, карарыңар bir uç bolup kaldılar. Ardayım tazim etip ardaktagan atalardan Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело право. Tribunanın aldığında Өчпөс полк колоннасы келе жатышат. Көздөн жаштар кан аралаш төгүлгөн, көкүрөктөн кайгы муңдар төгүлгөн, кампырлорду уюгунда жок кылып, улуу жеңиш ошондон соң көрүнгөн. Көп улуттуу элибиздин эркиндиги жана тынчтыгы үчүн болгон ошондогу кандуу согушка биздин Каракулжа районунан 5000ден ашуун жоокер ата мекенди коргоо үчүн аттанып, анын ичинен 2000дей жоокер гана туулган жерине кайтып келишкен. Калган биздин жердеш жоокерлер тынчтык үчүн баатырларча курман болушкан. 1941-45 жылдагы улуу ата мекендик согуштагы итилердик баскынчылардын үстүнөн болгон бул жеңиш элибиздин кылымында кайталангыс улуу эрдеге, көп улуттуу элдин биримдигинин, ата мекенге болгон сүйүүнүн, патриоттуулуктун,
Ду чокусу. Алар өлбөйт, алар тирүү, алар биздин арабызда. Эч ким, эч нерсе, эч убакта унутулбайт.